Ассаламу алейкум ардактуу айымдар жана мырзалар, аталар, апалар, бөбөктөр, кыздар, балдар. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Туп-туура айтасыңар. Анда болсо бүгүн кайрадан сиздерге бир жума мурун көрүшөбүз деп убада бергенбиз. Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга биз чоң кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы, барсыздарбы деп салам айтама дегенде саламдашуу салт элега кыргыз элде деп дагы бир жолу сиздер менен саламдашып турабыз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. Сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы бүгүнкү берүүбүз жай жөнүндө, эс алуу жөнүндө болмокчу. Келген жылдыздуу мырза айымдар менен ушул маектерди жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Биз баштадык. Салам Кыргызстан. Превосходная всегда иссык-кульская вода. Раз увидишь Иссык-Куль, не забудешь никогда. Вечно бархатный сезон, и на пляже крепкий стол. Солнце воду согревая, льет лучи со всех сторон. На Иссык-Куле, горячий берег в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты поймешь, где настоящий рай. На Иссык-Куле, горячую воду в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты увидишь настоящий рай. Солнце персиковый свет льется здесь сквозь тайну лет, никому не изменяя, просыпается рассвет. Манит золото песка, позабыта здесь тоска. Отражаясь в теплом море, проплывают облака. На Иссык-Куле, горячий берег в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты поймешь, где настоящий рай. На Иссык-Куле, горячую воду в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты увидишь настоящий рай. Превосходная всегда иссык-кульская вода. Раз увидишь Иссык-Куль, не забудешь никогда. Шум прибоя, плеск волны, гор прекрасных седины, белокрылых чаек небе, что кричат из тишины. На Иссык-Куле, горячий берег в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты поймешь, где настоящий рай. На Иссык-Куле, горячую воду в конце июля. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты увидишь настоящий рай. Купайся сколько хочешь, загорай, и ты поймешь, где настоящий рай. И ты увидишь настоящий рай. Күн ысык болуп кетти. Ооба. Назик болуу бул кандай бир сон, экөөбүз тагындай. Эми Кудай ушундай бизди турсулдатып жаратып коюптур, бирок кел бүгүн аябай назик болуп көрөбүз. Эмне себептен экөөбүз ар дайым эле тарсылдабайбыз? Биздер назик боло турган жерде аябай эле назик, тарсылдай турган жерде тарсылдайбыз. Жо бүгүн азыр коногубуз келет атпайбы? Назик, өтө назик. Ким ал? Аселчи, Асел Кадырбекованы. Жанымды ошо келет бекен, Анда тосуп алалы. Келгиле анда. Санжар чакыра бер, биз даярбыз. Өзүңүздөр байкадыңыздар.
ушул күнгө чейин ар бир телекөрүүчү Назира айым менен Гүлжайна айымды мындай амплуада, мындай образда көргөн эмес. Назиктикти сиздер үчүн тартылагысы келип турган айымдарды ушул сезимде мындай сырткарага чакырган дагы өзгөчө бир коногубуз бар. Бул албетте эле ажарлуу, таланттуу татынакай ырчы айым. Тосуп алыңыздар. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Асель Кадырбекова. Құр қол келбей, гүлдерді көтөрүп келипсиз деги эле биздин эфирге меймандар жөн эле келчү эле. Негизи куту үйгө кур келбе дейт. Ошондуктан сулуу эки айымга гүлдести алып келдим. Өздөрүнө окшогон сулуу. Анда эмесе кол чалар менен тосуп алыңыз, келиңиз, төргө өтүңүз. Рахмат. Жардам берип коесузбу? Албетте. Оор экен, чын эле мындай жакшы гүлдөр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандайсың, рахмат. Сизге болсун бул гүл. Чоң рахмат. Өзүңүзгө окшош назик. Ох ты. Бул сизге болсун эже. Чоң рахмат. Биз Белек Шоро компаниясынан берсек, бизге Аселден ушундай назик гүлкен бир дүркүрөтүп кол чаап коюңуздарчы, Санжар. Отуруңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле эстетке теле Асель Кадырбекова биздин конокто турат. Саламатсызбы, Асель, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Деги эле биздин байкашыбыз боюнча Асель ар дайым теледен, клиптерден, радиолордон жаз деп ырдайсыз, сүйүү деп ырдайсыз. Жайында Асель Кадырбекова кандай жүрөт? Жайында ошондой эле. Кандай, кышында башкача, жазында башкача, жайында башкача эмес? Ар дайым бирдей, бир калыпта жүрөсүз, Жайында кайка барып келдиңиз? Мен быйыл аябай эле Кыргызстанда эле болдум, башка жака барган жокмун. Кээде концертдо болуп, концерттер менен Россия жергесине барып келдим, ошол. Жайында азыр кайка барып эс алып келдиңиз? Гөлгө. Гөлгө бардыңыз. Гөлдө эмне үчүн күйбөй эле апапакай болуп кайра келдиңиз? Мен көлөкөнү издеп, көлөкөдө эле жүрөрөт окшойм дейм да. Эмнеге? Суудун түйүнө кирип кетесиз, көлөккөгө чыгып кетесиз. Ооба, анан күндө билбейм, күндө жүрөм, бирок көп күйбөйм. Же болбосо кремдерди көп коюп алсам керек, ошону. Гөлгө ким менен бардыңыз? Кандай эс алуу кандай өттү? Канча күн эс алып келдиңиз? Биз жумуш менен бардык. Мен бир гана ырчылык менен эмес, моделдик тарапка да бир аз ооп кеткем. Анан ошол жакта фотосессия кылдык бир бренд үчүн. Ак буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө демекчи. Чыгармачылыктан сырткары ушу үй бүлөлүк пландарды качанга пландап атасыз? Негизи кыз болгондон кийин бул нерсени пландасаң дагы буну аткара албайт экенсиң. Ошондуктан көбүнчө бул мырзаларга тиешелүү сапат экен да. Күздө үйлөнөм деп туруп, күздө үйлөнүп алат экен. А бизде андай эмес. Ошондуктан буйруганы мен пландайм, анан Кудай буйруганы болот деп ойлойм. Бирок мен жакынкы күндөрдө өтө белгилүү бир кыргыз мырзасы, эр жүрөк, эр азамат, күчтүү бир жигит сиздин колуңузду сураганы жатат дегенде сиз жок, мен али убактым боло элек. Мен азыр турмушка чыгам деген оюм жок. Мен азыр чыгармачылык менен иштейм деп. Ким сурады эле? Жигит деген Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жигиттердин бири. Ал чыгармачылык жигит эмес бирок. Жок, айтпайсыңбы, ким сени кызыктырып койду? Ким Асель, айтчы. Бирок Аселька аны жок, мен азырынча турмушка чыга албайм деген гана жооп болгон сизден. Айтпайм. Айтпайга тий анда. Ушул туура, ушул чын эле укканда. Негизи айтып калат экен, мурда жеке жашоомдо жаштык кылып балчы эле айтып салчу экенмин да. Азыр болсо убакыт өткөн сайын бүт нерсени таразалап, ачуу нерсени айтып, айтпачу нерсени ичке катып кое турган болуп калдым. Тырс эткиси эле болосуң, мурда балчы дечи азыр тырс. Бир аз бул сөзүңүздөн бир аз акыл токтоттук дегенди түшүнсө болот, Анан дагы Асель аябай назик, мындай айымдарга белгилүү болгон бардык сапатты тапса болот сизден. Сулуулукту дагы, назиктикти дагы, адамгерчиликти дагы, берешендикти дагы. Биздин Аселия кызыбызга мен эч кандай мындай чаң жугузгум келбейт. А бирок эгер сиздин жүрөгүңүзгө чаң жугузуп, бир аз көңүлүңүздү оорутуп, сиздин ушундай жакшы инсан экениңизди барктай албаган адам чыгып калса, эгер ушул жарыктыкта, сиз ошого эмне деп айтат элеңиз? Негизи жашоодо көп эле андай нерселер болот. Досторуңдун ичинен деле ушундай болот.
бирок кандай нерселерге капа болбойм. Бир гана андай адамдардан сый мамиледе 2 жолго кеткен аракет жасайм. Барекелде, барекелде. Карагылашы, бир эле гүл менен Гүлжананы такырла жайлап коюп, жан төрүнүн мактап атат мындай. Тарс сураган Гүлжана жок, байкадыңыздар го. Мен деле гүл берейин, мурун Гүлжана келсинчи. Жок, мен Аселияны аябай чыгармачылыктагы мындай канча бизге коноктор келет, мен Аселияны өтө баалайм, өтө баалайм. Азыр буйруса, Кудай кааласа, кыргызды дүйнөгө таанытып турган, кыргызды дагы кыргыз деп атын чыгарып турган биздин Аселия кызыбызга ишеничим өтө артык. Экөөнү тең бөлтөбөйлү. Кеңиз, экөө тең сизге ошондо. Чоң рахмат айтканыңызга. Токтон албай кеттик. Мен ушунча эфирге коноктор келип жүрүп, мен кимисин мактадым эле айтчы, мен Аселияны мактайм. Анткени адамгерчилик өтө бийик. Мен муну эмнеге жакшы көрүп калгам? Мен акча берип койдум. себеби бул кишинин аябай бир киши капа кылып аткан жеринен көргөм да. Экөөбүз чогуу жүргөндө мен эгер ошентсе, мен барып же жыга чапмакмын, же ошол жерден бетин апчып бирдеме кылмакмын да. Муну аябай капа кылып атса дагы. Сотолуп кетмей экенсиз да? Алиге чейин же нары же бере албадым. Буну аябай капа кылып атса дагы, Асел минтип гана койгонда, мен сенин деңгээлиңе түшүп, сени менен ызылдашкым келбейт деп койгон. Мен ошондочу эйтип эле жинди болуп кетейин деген мага элестетсең. Ошодон бери ушундайсың. Ошодон бери жакшы көрөм мен муну. Анда ойлотпойсуңбу, кайсы убакыттан Гүлжананын жана демеси чызыктан өтүп кеткен деп ошол убакта ойлонтуп го. Анда сиз күнөөлүк. Кайсы чызык? Нормаданчы деп. Өйдөлөп кеткенден. Тамашадан сырткара ташап кеткеним бар. Тамашалайм Асел. Келиңиз, жай убагында жумуш кандай болуп атат? Ырлар кандай чыгып атат? Деги эле репертуарды жаңылаган үстүндө аракет кандай жасалып атат? Фанаттар менен маектер кандай болуп атат? Деги эле ошол чыгармачылык үстүндө дагы бир кеп куруп кетели. Чыгармачылык азыр ошол көбүнчө фотосессияларга катышып, ошол жакты бир аз Модель жака көбүнчө болуп кеттиңиз. Бирок азыр буюрса жаңы пландар жазылып жатат, жаңы ырлар чыгат, жаңы клиптер тартылат. Негизи ушул жылкыга бүт баарына план түзүп койгонбуз. Акырындап ушул план менен буюрса көздөп барабыз. Жай демекчи, азыр мынакей биздин бүгүнкү жай жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Өзүңүз дагы жайсыз да, ошого туш келип калыпсың да. Эмнеге мынча жайсың, мындай бат сүйлөй албайсызбы? Бат эле сүйлөп аткандай сезилетми? Мындай сиз мындай дегенде мындай бизге окшоп сүйлөй аласыңбы? Чын айтсам, мага көп ушинтип айтышчу да, жасалмасың депчи, мына көп комментарийлерди окуп калам да. Анан өзүм да мындай, өзүм мага эркек мүнөздүү аял кишилер жагат да, анан канчалык ошондой болуп көрдүм, онтип сүйлөп жоо депчи. Бирок ошондо мен анык жасалма болот экенмин. Бул өзүмүн турушум ушундай да. Натура. Мен жасалганым ушундай жасалган дебейсиңби? Мен жасалма боло албайм. Ооба. Кыргыз тилден башка орус тили же англис тилинде башка тилде ырдайсызбы же жалаң эле кыргызча ырдайсызбы? Орус тилде ырларды негизи кыргыз тилде эле го көбүнчө. Орусча жакшы эле билесиңби? Билем. Мен мындай кылбайлыбы, азыр mesela кыргыздын макалдарын айтам, сен орусча которосуң. Баракелде, эң сонун ой, мен ойлойм, жакшы ой. Макалдарды сиз бир макал, сиз бир макал эстеп тургуңуз. Сиз деген кечке ойлонмой жок, мындай сөзгө сөз, слово в слово которуп койсот. Сөзбө сөз, Анда эмесе телекөрүүчүлөр, келиңиздер, азыр сыналгыдан эле телефондорду даярдап тартсаңыздар болот азыр. Гарантия берем, өзгөчө бир күлкүлүү. Биздин жакшы макалдарыбыз бар. Бардыгы бир сүйлөмдөн турса дагы ушунчалык сонун тарбияларды берет, Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген макалды орусча тез-тезден которуп бересизби? Эшигин көрүп смотри дверь и зайди внутрь. Энесин көрүп кызын ал. Посмотри маму и возьми дочку. Если дословно кылганда. Ооба, дословно которганда, мындай күлкүлүү которуп койсоң, посмотри на маму, если мама красивая, зачем дочку, лучше маму бери деген. Ар бир эфирде өзүңүздүн товарыңызды өткөзүүгө аракет кылып Ушунда байкап калдым. Кел кояда. Кийинки макалды мен айтып берейин, Асилияга. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн. Так. Оозу кыйшык кандай болот? Орусчамда түгөнүп калды. Кривой рот у тебя. Да, если богатый, но кривой рот,
но зато богатый. Пусть он говорит, Анда мен да? мына туурасын өзүм которуп берип коеюн. Макул которуңуз. Если род инвалид, пусть сын богатого говорит. Бирок эми эмне дейбиз, сиз эми макалчы эмессиз да туура, сиз ырчанын модель. Жок эме Санжар. Анан эме Биз атпайбы, деген сварщик. тамаша иретинде жооп берип атпай, суроо берип атпайлык ба? Бул деген тамаша жаатында эмес, бул ыр жаатында жүргөн мындай ырдаган кыз да. Андан Белбели кийин койбойбу. кичине ошондуктан ага туура түшүнүш керек. Бул туура эле которгонго аракет кылып атат. Бирок бизге окшоп мындай өңгүл-дөңгүл которбойт да, бул түз которуп атат. Ошон үчүн улай бергилем сөзүңөрдү. Асель айым дегеле жайында адам баласы ысыганда кыйналат экен, жазында бир аз шамал болгондо кыйналат экен, күзүндө чаңдан кыйналат экен, кышында сууктан кыйналат экен дегеле адам баласына көп эчтеке жакпайт экен. Сизге кайсы сезон жагат? Мага жай мезгили жагат. Жай мезгили. Эмеси менен жагат? Кум менен жагат дейт. Сууга түшөсүң, рахат аласың, природа өзүнчө бир сонун Ысыгы. ысыктан сактанса болот, кондиционер бар. Тоого чиккенсе болот, сууга чиккенсе болот. Эми суроо. Мында айымдардын жана айымдардын логикасы женский логика дейт. Кызга жай жагат экен. Ырлардын баары жаз жөнүндө. Эмнеге? Женская логика. Болду, ошол эле. Аябай Эркектерге айымдарды түшүнүш оор, мына бир эле жооп, женская логика болду, отура бересиң. Ооба. Түшүнсөң аябай дагы азыр мен бирдеме айтсам Санжар дагы баштайт, гүлдү мен алып келдиң деп. Селия сен татынакайсың, фигурная, баарысы дөнөбөң келишкен. Ошол сен кыргыз биздин кыздарыбызга ушундай татынакайлыкты кандай алып жүрүш керек экенин бир аз мына жайында дагы күйбөй апапакай болуп жүрсө болот деп бизге жалпы элибизге ушун кеңеш берип кетпейсиңби? Бирок негизи мен билишим боюнча Асель өзү капкара кыз экен да, бул полный майкап турбайбы? Могу жагынан бере. Тамаша, келиңиз жообуңуз. Эң негизгиси аял киши өзүн ар дайым сүйүш керек деп ойлойм. Ошондуктан бир гана өзүңүздү жакшы көрүңүз, күзгүдөн 1 саат өзүңүзгө күнүнө сөзсүз түрдө бөлүш керек деп ойлойм. Жумуш ар дайым күтүп турат. Ал жумушту таштап, күзгүнү карап, өзүңүз дайым сулуу болуп, өзүңүздү жакшы көрсөңүз, жаныңыздагы адамдар дагы сизди жакшы көрөт деп ойлойм. Күзгө ким сулуу деп турасың? Сизде бияктан эми ырчы катары эмес, бир эми баарыбыз эле шайыр адам болуп мындай күлүп эле жүрөсүң да, бир бизди бир күлдүрүп берчи, бир анекдот айт. Ушундай нерселерге жокмун. Бир дагы анекдот билбейсиңби? Ал эми Асель, дегеле эфирибиздин башында дагы азыр берүүдөн сырт каралып тургандай гримеркада кесиптештерип сүрүп жатканбыз. Дегеле эжекелер сурап калды, ушул Аселдин буйруган бир мырзасы ким болот экен депчи. Биз дагы көп детальдарга кирбей эле коюңуз, бир сурообуз бар. Эли мындай сүрөттөп берсеңиз, ким балким болот сиздин оюңуз боюнча? Азыр эми белгисиз, жигитиңиз деле жок болгондон кийин туурабы, ким болуп калат? Азыр ар бир сөзү дуа катары кабыл болуп кетиши мүмкүн. Ал эми балким ырчы болуп калат, балким бизнесмен болот, балким военный болот, балким таксист болот, балким спортсмен болот, балким алып баруучу болот дегендей. Бою, чачы, Эмне эле алып баруучу болот деп өзүм эмне намек кылып мен занятмын уже, ал жагы нормально. Ал жагы нормально. Алып баруучулар менден башкалар деле көп. Биринчиден бою узун болушу каалайм. Кыскалар жакпайбы? Кыскалар жакпайбы? Жок, бою узун болгон. Жок, кыскалар жакпайбы дейм. Кыска балдар боло берет. Боло береби? Акыл эси менен болсо кыска болсун. Бирок негизи бою узун болушун каалайм. Эмне дегенде келечекте балдарымдын бою узун болушун каалайм. Боюңуз канча? 170. Анан кийин өтө арык болушун каалабайм, өтө семиз болушун каалабайм, орточо болуп. Дагы эмне? Мурду картошка болбош. Көзү кандай болушун каалайсыз? Негизи мен мырзаларды көргөндө көзүнө арбалам, негедир. Ошондуктан көзү бажырайып туруш керек деп ойлойм. Оозучу? Оозу бир аз чоңураак. Тиши кандай болуш керек? Тиши түптүз, мен апам стоматолог болгондуктан сөзсүз түрдө түз болуш керек. Ачык болсо деле түз деп кожолот да? Жок. Мурду кандай болуш керек? Мурду меникиндей болсо боло берет. Кулагычы делдеген болсо? Жок, делдеген болсо балдардын кулагы делдек болот. Ошондуктан жакшы эле болушун каалайм. Ошондой бүт бар, мисалы үчүн баары мындай бою бар. Карасаң арык дагы эмес, семиз дагы эмес, бүт сонун бар идеалдуу да, бар идеалдуу. Просто эки ортосунун тишинде место мындай ортосунун тиши чоң да, ошондо эмне кылмаксыз? Тишин жулуп таштамакмын деп койсоң.
Жок, тарс эткенин баары тамаша. Неме, Санжар, мен Ортасына жвачка тыгып коймо. Бул Аселия айтып атат мага момундай эме стандарт деп коет андай жигиттерди. Стандарт жигит мага ушундай жигиттер керек, кең пейил, жер жүрөк. Неге андай жигитти тандап аткан себеби мен билем. Анткени Аселия ошондой идеальный кыз. Ошон үчүн ошондой жигиттер Башынан баштап бүткөнгө чейин. Буга деген мындай бой кичинекей, андайлар. Убакыт бүтүп калды, кетип келе. Гүлжайын айым Аселди мактай берип келиңиз. Асел, биздин түнкү шоу программабыздын салтка айланган суроосу бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн жашоо. Кыскача эле жооп берейин. Эмне дегенде жашоонун ичинде бүт нерсе бар. Бул жакта менин тууган уругум, алтындай болгон апам, атам жана ушул жерде мен балалыгым өттү. Ошондуктан бүткүл жашоо деп ойлойм. Анда эмесе, кадырлуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, жылдыздуу селфи Салам Кыргызстанда. Аселяны ортого алып алалы. Албетте. Асел, келиңиз. Келе Асел. Санжар Жылмаябыз. бизди дагы Аселдей арыгыраак, жашыраак, сулуураак кылып кой. Мейли бир аз оор болот, бирок сыйкырчылыгымды көргөзөйүн, э? Анда эмесе, селфи кылалы, кол чабаар жаңырсын. Асел, күлөбүз. Деп күлөбүз. Баракелде. Дегеле, кызыктын баары али алдыда. Аны баарыбыз билебиз. Анткени маек менен сүрөт менен баары жөнөкөй, баары Гүлжайын айым айткандай эле татынакай болуп отуруп берди. Ал эми азыр мына кызыктуу убакыт келди. Салам Кыргызстанда Асел Кадырбекова менен конкурс болмокчу. Кол чабар менен сахнада тосуп алыңыздар. Анда эмесе Асел сахнага чыкты. Карап турсак аябай толкундонуп атат, эмне болду экен деп бир аз титиреп турганы дагы билинип турат. Жайында көбүнчө ырчы айымдар фитнес менен алек болушат. Анткени көл, анткени жай, анткени ысык кум, жээк дегенде сүрөткө түшөт. Биздин кыздын сырларын бардыгын айтып сала турган болдуң, э? Ошондой да. Ошон үчүн азыр биз ушул жерде биздин сахнабызда биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Асел Кадырбекова спорт менен канчалык деңгээлде жакын болгонун текшермекчибиз. Реквизиттер алып чыгылсын, кол чабуулар менен. Спортко такыр жок болчу. Азыр анда машыгабыз спортко. Гүлжайда жардам берем деди. Асел, бизде бул жакта эң жөнөкөй стандарттуу деп койсок болот спорт инвентарь. Буну кичинекей кезибизде биринчи көргөндө апабыз айландырчу эле. Анда Советтер Союзу кезинде оор болчу. Азыр эми сиздер үчүн оор, жеңил, эң акыркысы оор болуп кетет. Эң маанилүүсү өзүңүздүн каалаган ырыңызды эстейсиз. Жандуу үнүңүз менен ырдайсыз. Телекөрүүчүлөрүбүз көрөт, бирок ошол учурда образ айландыргыч ырдайсыз. Сүйлөштүкпү? Бирден баштайбыз. Бирөөнү айландыра бересиз. Мен алыстан туруп Гүлжайын айым Назир үчөөбүз монтур ыргытабыз обруч үстүңүзгө. Обруч чурттаган дальше ыргыта айландыра бересиз, макулбу? Ошентип баарын айландыргандан кийин буларды таштайбыз, анан скакалка секирип туруп анан ырдай бересиз. Ырыңыз бүткүчө супер финал бир аз оорураак болот. Баштабай туруңуз. Телекөрүүчүлөрүбүз даяр, күйөрмандарыбыз даяр болсо кол чаап койсун. 1 2 3 кеттик. Жаз суранамын, эч кетпечи, кайда барсам, эрчип барам сүйүү булагы. Ырдай бериңиз, шашпай туруңуз, азыр Гүлжайна мастер-класс көрсөтсүн. Эмнени көрсөтүн? Ушуну кандай айландырыш керек? Жеп-жеңил экен. Жеп-жеңил экен. Оорурагын берейинби сизге? Монусун кармаңыз, келиңиз айландырыңыз. Группа поддержки. Мастер-класс. Назирага да бирөөн бер. Келиңиз, сизге да мунусун берейин. 1 2 3. Жаз суранамын, эч кетпечи. Мунун турбайбы? Оба. Кайда бар. Мындай такалап турган жерге такалат негизи булгачы. Назира. Ошондой болот Муну полный мындай каты денени кыймылдатыш керек экен. Мындай ал карап тур мына. Мына. Окшоштат. Айландыра бериңиз. Асел, түшүнүңүз, бирөөсүн алып турайын, келиңиз, анан кошом. Үстүнөн кошом. Кеттик. Кана кимибиз жакшылар экенбиз, 1 2 3. Жаз. Токтобо, Асел, ырда. Башынан кеттик. Жаз суранамын. Жок, муну мүмкүн Санжар белине болбосо мойнун ойносо болбойбу? Биздин мойнубуз аккуудай, мындай аккуудай мына. Сиз да мойнуңузду айландыра аласыз.
Мен андай кыла албайм. Сиздер мойнуңарга айландыра бергиле, сиз уланта бериңиз. Макулбу, сиз токтотпогула. Туугандар, мына сиздер үчүн цирк дю солей. Кеттик, эй. Хоп. Ырда, Асель. Жаз неме Аселя, жаз суранамын дегенде башкырдачы мүмкүн токтоп калар. Келгиле. Сен мени сеземин. Катыра Асель. Чарчаттык, тердей баштады Асель, жакшы. Келиңиз, мону үчөн алып алыңыз. Так. Бакыттын сүйүүнүндамын. Асель, келиңиз, анда биз сизди эме кылалы. Обручтан утулуп калдыңыз. Ачык сөз, обручтан утулуп калдыңыз, резко көтөрбөй эле коюн. Азыр очередь менен колдорго айландырасыз, могу айымдардай кылып, макулбу? Кол менен айландырып, эң акырында баш менен айландырып бүтүрүп коесуз. 1-2 дегенде баштайбыз. 4 жолу башталып кеттик, эми жана уланталы. Асель Кадырбекова, попытка кеттик. Ар жагыңа өтө алып. Жаз суранамын, эч кетпечи, кайда барсам, ээрчип барам сүйүү булагы. Асель, экинчи колуңузду. Даярсызбы? Ансыз деле көзүндөсү, жалгыз калам сүйүү булагы. Мына мондай Аселя. Кетип атат. Караңыздарчы туугандар, биздин алып баруучуларыбыз кандай таланттуу. Ырдай Асель, ырдай. Жыл мезгилдерден жазды сүйүм. Ушундай бийлешиш керек экен. Жазында Подтанцовка. сүйүү келет. Сүйүмдү дале күтүп жүрөм. Подтанцовка. Ой, чарчап калдым. Ал эми Америка кош баштап. жана кайсы жерге токтодуңуз? Ырды. Унутуп калдыңызбы? Кайра эле жаз деп баштасаңыз болот. Эме менен. Бийигирээк секиришке анткени көйнөгүңүз узунураак экен, максималдуу бийигирээк секириңиз, эми скакалка, бирок ошондой эле ырдагыча. Токтомой жок, макулбу? Токтомой жок. Жок, эс алмай жок, кеттик. Бутуңду чечип тастасаң да болот, Аселя. Бутуңду чечип алсаңыз болот. Жок. Так. Бутун чечпей эле туфлисин чечип койсун. Жок. Жаз суранамын, эч кетпечи, кайда барсам, ээрчип барам сүйүү булагы. Жаз деген жери жаман экен да. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, өзүңүз Комментария жаз. Асель Кадырбекова ырдап атып, обруч айландырып атып, колунда, мойнунда, тегели иш жагында айландырып дагы сиздер үчүн ырдап берди. Мен ойлойм, муну үчүн кол чаап койсок дагы ашыкча болбойт. Асель, эң башында сиз бизге 2 букет гүл алып келсеңиз, биз сизге 1 корзина белек беренге даярбыз. Анткени Салам Кыргызстан Түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясы. Шоро бул күч кубат. Кол чаап тосуп алсак, биздин Шоро агабызды канакей кол чаалар менен тосуп алабыз. Аселя, мынакей. Берсең аласың деп бекер айтылбаса керек, Шоро компаниясынан сизге ушундай сонун белек. Чоң рахмат. Сен көтөрүп көрсөң же мындай өзүң көтөрүлүп каласың? Бүгүн спорт күнү окшойт. Бүгүн спорт күнү. Акырын көтөрүп кетем. Мен ошону көтөрүп туруп сүйлөм сени. Берген жерден кантип таштап коюн, акырын көтөрүп кетип калам да. Биринчи коомдук каналдын телекөрүүчүлөрү, Салам Кыргызстан Түнкү шоу программабыздын телекөрүүчүлөрү азыр сын алгысына жакын келип алып сизди көрүп турушат. Асель, келиңиз, эркин микрофон. Чакырганыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы кыргыз элиме аманчылык, токчулук, жер титирөө болбосун. Эң негизгиси жакын адамдарыбыз аман болсун. Мен сиздерди жакшы көрөм. Кол чаалар жаңырсын. Баракелде, чоң ыраазычылык. Аселдин дагы чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз. Бар бол, аман бол. Өтө бийик пиктерди багындыра бер алтыным. Чоң рахмат. Асель жашоодо эң көп корккону жер титирөө окшойт, Неге жер титирөө болбосун дедиңиз? Жакын арада эле көп титирөөлөр Сел жүрдү, жер титиреди. Ошон үчүн анда Жер титирөөсүн эл битиребесин, ошондой болсун. Анда эмесе Асель, сизге чоң рахмат. Шоро экөөбүз белеңиз менен чогуу мотоцикл менен жеткизип коймокчу. Кол чаалар жаңырсын. Эфирде жылдыздуу коногубуз Асель Кадырбекова болот. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө ишиге ийгилик Аселя. Гүлүңө дагы чоң рахмат. Илгери бабалардын заманында баатыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз кулмайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, эмере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп элдин алдында уят болот.
Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Жигит, ат мени көрдүң беле? Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөрдүн суусундугу. Бизди ар дайым сиздерге жагымдуу маанай татынакай 100 менен чыгарып жаткан Мээрим деген айымга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде кимде ким татынакай болуп, сулуу болуп, өзүм үчүн жашайм деген айымдар болсо, биз барган Мээрим кызга кайрылыңыздар. Ар дайым сулуу болуп жүрүңүздөр. Назира, сага кандай жигиттер жагат? Мага албетте акылдуу, ыймандуу, анан кийин бою узун, мондай качок, мындай. Эми эркектей болот го мындай. Бирок фигурасы болуш керек да мага обязательно. Мындай бети анча эмес болсо деле нормально. Мага андай эркектер жагат айтайынбы? Мага узун бойлуу мындай ошо борчик, качок эркектер жагат, анан бир аз сакалы болсо деле боло берет, анан ооз чоңураак балдар жагат. Эмнеге? Билбейм, эмнегедир ооз чоң балдар жакшы көрөм. Сага ооз чоңдор жакпайбы? Мен билип атам азыр. Сен кимди айтып атасың, Экөөбүздүн вкусубуз бирдей эле турбайбы? Ооба да. Ай, биз жаш кезде кайда эле ошо. Айтпа эми. Эмне дечеле жанагы картайган кезде көрүнүп тег эле. Кой эми. Сырный давай. Аны таза эле өзүн минтип албосун деп бизди жактырат экендер. Бираз ошондой бала алып. Койчу. Деп кетет го, кээде жөн. Санжар эне чакырып күтүп алайлы. Чакырыр. Сүйүктүү теле-көрүүчүлөр, күйөрмандар, келиңиздер аз менен кесиптештерим. Аябай эле толкундангандан мындай ушундай элестетип бир фантазиясы менен аз чыга турган ырчыны күтүп атышат. Ошондуктан көпкө күттүрбөй эле чакыралы. Барыбызга эле белгилүү сүйүктүү теле-көрүүчүлөр, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Кезектеге чыга турган ырчы мырзанын билеги да күчтүү, билими да күчтүү. Тосуп алыңыздар. Сахнада шоу-бизнес жылдызы, эстрада өкүлү Арсен. Тосуп алыңыздар. Дүркіреген қол чаулап. Рахмат. Келіңіз.
өздөрү өтүңүз, сизди күтүп турабыз. Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай Арсен? Жакшы, ден соолук жакшы. Мына жана биз сүрөттөгөндөй экен, Ошого окшоп кеткен бир аз. Ал эми деги эле ушул күнгө чейин мен ойлойм Арсенге эч ким оозуң чоң дей элек болуш керек, Ким айтты ол чоң деп? Жаңы эле айтпадыбы мен? Жөн жинде болбочу, антпай андай сен. Андай Андай аброюна шек келтирме сен. Кандайсыз Арсен? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биринчиден аябай сонун сиздерди көрүп атып, мен дагы аябай маанайым көтөрүлүп, Качан маектешкенге даяр болуп отурам азыр. Эфирден көрдүңүз, Ооба. Же мындай көрдүңүз? Мындай да көрүп азыр. Көптөн бери көрүнбөй жүрөсүз. Келип калдың беле? Иә. Биз сүйлөшүп атканда келип калдың беле? Жок. Ошондой эле болсун. Арсен, бүгүнкү биздин Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы темасы бул жай. Эс алуу, көл жээкте басып бараткан Арсен жөнүндө айтып берсеңиз. Көлдө сүз аласызбы? Мындай бир суроо да көбүнчө элечи. Конечно, сүзбөктү чөкпөйт бул таластык. Тренировкага баштаган адамдар көбүнчө эле жана подснежник деп коет, жай келетканда кышында эле дароо тренировкага баштап, ой, жайга даяр болуш керек деп. Сиздин мотивация кылганыңыз ошол болду же болбосо эмне маселе боюнча кайсы канча убакыттан бери деги эле машыгып баштадыңыз? Мага биринчиден мотивация бул өзүм болдум. Неге дегенде баягы бизде эми шоу бизнесте ырдайт десе эле баягы ырчыларды неженка элестетишет да, көбүнчөсү. Анан мен өзүмө баягы цель койдум, баягы спортивный ырчы болоюн депчи. Ошол себептен баягы заниматься эткениме бир 7-8 ай болуп калды. Экинчиден бул дагы көл, пляжга барып. Кыздардын көзүн кытыштырыппы? Жок, эми өзүм үчүн да кылдым. Эми кыздар эми Арсендей эле балдар. Эми качокторду көрсө шилекей агып калыптыр. Деле жактырышат. Жок, андай эмес. Бирок антип койсоңор бирото таластык болуп биротоло неметип кетпесин, жөн эле отура бер. Байкадыңызбы, айтып атпаймынбы, гүл алууга келишек болчу. Жана Асель Кадырбекова гүл алып келип, башынан аяғына чейин кечке мактады. Гүл жок келип алып мына азыр сага. Бизде мындай да тарс эткен баары тамаша. Эми биз деген дагы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Арсенин чыгармачылыгын биз жашоосун жакшы эле мындай жакындан эле билебиз. Быйыл жайында кайсыл жактарга барып эс алып атасыз? Быйыл негизи эле көлгө эле барып келдим, баягы эле Таласка барып келдим. Анан көбүнчө эми бизде чыгармачылык адамдар кичине оруйбуз да, баягы музыка менен оруйбуз. Ошол себептен мен жыл сайын эле жакшы эле эс алганга аракет кылам, бирок жумушка эле Оору демекчи, ооруну Кудай сактасын. Эми биз деле грипп менен ар кандай оорулар менен ооруп калат эмеспизби? Анан кийин көбүнчөсү эле биз кыргыздар мындай өлөрдү больницага барабыз да. Анан кийин Кудай сактасын, сиз мисалы ооруп калсаңыз, өзүңүз самолечение менен же болбосо народный медицина менен колдонуп ушундай эме кыласыңбы, укол аласыңбы же болбосо уколдон коркосуңбу? Жок, коркпойм, эч нерседен коркпойм. Биринчиден баягы оорунун түрлөрү болот да. Мисалы баягы грипп болуп калсаң же болбосо там өзүң колуңан келе турган нерсе болсо, колдон келсе жакшы тамактанганга аракет кылам да. Неге дегенде адам ооруганда иммунитети түшүп кетет да. Ошол себептен адам тамак жегизи келбей, иммунитет андан да түшүп, ошо оорусу күчөп баштайт. Ошол себептен биринчиден жакшылап укташ керек, жакшылап тамак жеш керек. Ошол нерсени кылам. Эгерде болбосо, андай эле жок. Туптура Арсендин жашоосу мындай. Ушуга кошулам. Идеалдуу жалкоонун жашоосу экен, укташ керек, тамак жеш керек. Жок, муну угуп турсам, адамдын иммунитети түшүп кеткенде, ал адамга ар кандай оорулар келип жармаша берет да. Ошондуктан баягы кыргызча жалпак тил менен айтканда аш турган жерге дарт турбайт деп коет. Ошон үчүн аш тамакты балбан жесе оору жукпайт. Тамак жеш боюнча жакшы. Анда кайсы тамакты жакшы көрөсүң? Тамактардан көбүнчө эт жакшы көрөм. Мен кыргыз болгондон кийин этти аябай жейм. Бир күндө эт жебесем башым ооруйт. Ошол себептен эт деген аналгин турбайбы, Аналгин, там нафтизин. Мындай өзүңдүн колуң менен өзүң тамак жаза аласыңбы? Өзүң жаза аласыңбы тамакты? Тамактыбы? Мактанбай эле коеюн, бирок эми баягы. Мактанбай, ошо таластыктар ушуңарды кое эле сөйрөйсүң, мактанбай эле коеюн деп туруп мактана бересиңер. Жөн эле мактана бер. Жок, бул жашоодо болгон нерсе да. Эми мен уяла турган деле нерсе эмес. Мен өзүм общежитияда эле жашап, ошол жакта тамактарды жасап, кичинекей момундай майды таап алып, ошого баягы любой нерсени жаза чыкты. Оюбузга келген шорпо десең шорпо, мантын деле кичинекей май менен фантазия менен кошуп жаза берчик да. Тамак жөнүндө кеп башталып кетти. Эми ошонун тамактын жанында эле спорт жөнүндө дагы кеп башталып кетти. Кыргызстанда байкап көрсөк, деги эле өспүрүмдөр менен, тең туштар менен, улумун, жашмун баарында эле бир эле мырзаларда көбүнчө мырзаларда бир көйгөй бар. Арык болуп атам, толуш керек эле.
карачы колум кыздын колундай болуп күзгүгө караганда өзүм жакпай эле мындай депрессия болушу эле, маанайы жок эле болуп, ары бери басып эле настроениясы жок жүрө беришет. Деги эле азыр ушул Арсендей болуш үчүн эмне кылыш керек? Анткени мен билишим боюнча көп деле эмес, 1,5 жылбы же 1 жыл мурун деле Арсендин 7-8 ай максимум болгондо вес 60 килограммда болуп, анда апарык упузун эле бир жигит болчу. Былтыркы сүрөттөрүн көрсөңөр болот. Мына быйыл дана канча килограммсыз? Колу менен башымда болуп турат. Азыр Чөчүн карасаңыз. Кана мен карасам башым көрөм. 88, боюңуз? боюм 85. 85. Ошону жигиттерге айта кетпейсизби? Кандай кылып тырышып ушул массаны чогулттуңуз? Азыр футболкам чечейин деп. Жок, бул эң биринчиден оңой эмес. Негизи эле оңой көрүнөт. Баардыгы адам негизи баягы көп нерсени бат эле болгусу келет да, бат эле спортивный болгусу келет, бат эле байгысы келет дегендей эле. Ошол себептен бияктан эң биринчиден мээнет керек. Туура тамактаныш керек. Кайра эле тамактайт эле. Ошол тамак деген 50% да. Ошол эгер сен спорт менен заниматься этип тамак жебей жүрөсөң, начар болсо тамагың. Анда начар болсо, анда результат да болбойт. Ошол себептен баягы бул өзүнчө бир убакыт мага жумуш дагы болуп кетти да. Тамак жеген жумуш болуп калган да бир убакыт. Азамат. Спорт Күнүнө 5 мал канча жумушуң бар? 5 мал жумуш кылган. бирөө уктайт, бирөө тамак ичет экен. Арсен, биз спорт жаатында дагы, чыгармачылык жаатында, үй бүлөлүк жаатында баарысын сурап атабыз. Өзүбүзгө керектүү жооп алып атабыз. Сенен кел мен бир аз теманы башка жакка буруп келейин дагы. Сен деле кыргыздын эр азамат, чыгаан жигиттеринесиң. Сүйүү бир жолу келет, бир жолу кетет дейт. Ошо сүйүүгө кандай карайсыз? Сүйүү деген мен оюмча бул жомок деп ойлойм. Чындыгында сүйүү деген бул сый урмат деп ойлойм. Эгерде адамды сыйласаң, кандайдыр бир кылган иштери жакса, ошол мен оюмча сүйүү деп ойлойм да. Мен кичинекей кезимде баягы айтып коюшат, саюз сүйүү, анан тоок сүйүү деген. Саюз сүйүүнү укпап турмун мен, тоок сүйүүнү. Ушундайлар бар болчу да. Тоок сүйүүгө чейинки этап саюз сүйүү. Анда живой эмес, жаныбарларды. Азыр ушул жашап жүргөн кездер жеп. Жүрөгүңүздүн эси барбы, жокпу? Жашырбай айтыңыз, ачык айтып ак сүйлөңүз. Бар. Барбы? Кайсыл жактын сулуусу, канчанчы жылкы, эмне болгон, эмне келип калган сизге, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Шашпай айтып бербейм. Уялып койгочу. Өзүңүздөр байкадыңыздар, биринчи жолу Арсен уялып, кызарып, мондой болуп бир аз шишип баштаган да. Айтып атпайбы тиги сүйүү деген жөн эле бир жумуш кылганын сүйүп калуу анан деп атпайсызбы? Ал жумуш кылган сүйүү башка, мындай жүрөк менен адам кишини сүйүп калган башка да. Мисалы, аябай чыныгы сүйүү, сен башка турмуш куруп кетсең дагы теги сүйүүң сенин эсиңден эч качан кетпейт. Ал таза сүйүү сенин жүрөгүңдө өмүр бою жашайт. Просто Гүлжайна өзүнүн башындагы өткөнүн айтып. Албетте, ал нерсени эч ким тана албайт. Бул сүйүү деген бул болезнь, ошо сүйүү менен оорудуң, сүйүү менен айыгасың да. Ошон үчүн сен ооруп айыга албай калган сүйүү болбогонбу? Чыным айтсам, мен эч качан сүйүү менен ооруган эмесмин. Ооруй берчи бир жолу. Неге дегенде, билбейм, мен баягы үйдүн эң улусу болгондонбу, менде жумуш көп, үй жактан дагы, анан өзүм чыгармачылык менен дагы аябай ооруйм, ошол себептен кээде унутуп коем ал жөнүндө дагы. Өзүм жумуш менен алек болуп кетем. Эгерде бирөө менен ойдогудай болбой калса, мен убактымдын баардыгын, көңүлүмдүн баарын жумушка эле берип салам да. Эчтекен айтпасаң айтпа, дебесең дебе, башкаларын сыр боюнча сактасаң сакта, болгону каяктан? Ушуну айтып койчу. Каяктан? Кайсыл жактын кызы? Каяктын кызы дейт. Ошону айтып койчу, жок дегенде ал бечара. Ай, койчу айтпайм. Жөн эле Кыргызстан кайсы жерде? Мына биякта отурат. Кыргызстандан. Көрүнгөндө эле ошентип берем. Кайсыл жерибиздин аккуусу? Кыргызстандан? Кыргызстандын сулуу, чырайлуу кызы. Мен эч качан. Сен просто жок деп мен сүйлөшкөн жок, көз тиет айтпаш керек. Эми ар биринин сыры болот да. Айта берип. Арсен Чыңгыз кандай жашайт ба? Гүлжана. Бирдеме бар бул жерде. Арсен Чыңгыз кандай жашайт ба? Жок, бул жерде бирдеме бар. Ошол жактан бирден камап калыпчы мындай. Ошол азыр менин оюмча Чүйдөн, Таластан деп. Арсендин тандоосунда 3-4 жерлик кыз бар окшойт. Ошондон бирөөсүн айтсам, бирөөсү капа болот деп таарынып аткан сыяктуу. Качан үйлөнгөндө эле бул жактык экен десек, ага чейин сыр нидабайбы сенде дагы? Жок, Кыргызстандан эле дем. Жок, эми койчу, мен иниме анча тийише бербечи. Жүрөк деген бирөөнү эле сүйөт. Көз кол ар кимди сүйөт. Бул сулуу кыз экен, бул татынакай кыз экен. Мындай экен, жүрөк деген бир деле сүйөт. Алдыга койгон пландарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Алдыда эмне пландарды коюп атасыз? Эми жинденип баштайт. Чоң ойгондо. Эми мен сизге мындай суроолорду мындай кабыргасынан бере баштайын эми.
ким болосуз? Жашоого койгон максатыңыз эмне? Жашоодо кандай киши болгуңуз келет? Ушул убакка чейин өткөргөн кандай убактыларыңызга өкүнөсүз? Мен эч нерседен өкүнбөймүн. Себеби өткөн иш болду. Бул баягы Кудайга шүгүр деш керек. Ден соолугум бар, акыл эсим ордунда, Кудайга шүгүр. Тошуна ордунда, жакында. Албетте. Эң биринчиден мен максатым баягы ушул чыгармачылык жаатта жүргөндөн кийин мен баягы өзүм биздин баягы атабыз Чыңгыз Айтматовдой баягы историяга калгым келет Кыргызстанда. Кудай буйруса 10 жылдан кийин аябай сыйлуу киши болгум келет, байке болгум келет. Ушул чыгармачылык жактан көп нерсеге жетишким келип атат да. Кыргыздын тарыхында өзүңүздүн атыңызды алтын тамга менен жазып кеткиңиз келет, мындайча айтканда. Аябай сонун жооп болду. Баракелде. Чоң рахмат айтабыз. Жана албетте эле ушу Кыргыз менен жана Кыргызстан менен байланыштуу бизге жеке мага жана биздин жамаатыбызга жаккан суроо бар. Кыргызстан бул Арсен үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул үй бүлө. Себеби бардыгыбыз бир тууганбыз деп ойлойм. Арасында эми баягы кээ бирлери бейбаштары бар, жакшылары бар дегенде, бирок кантсе дагы мен жакшы көрөм да Кыргызстандычы. Ошол себептен мага үй бүлөмдөй элестетилет да Кыргызстан. Ой, мурдун сасыгында састы бес салбайт дегенде эле үй бүлөм жана урук тууган бете бир кол чаап койсоңуздар болот. Рахмат. Азамат, анда келе коюнда Санжар баягы салтка айланып калгандай, биз Арсен менен дагы бир жолу сүрөткө түшүп алайлы, ортобузга алып. Сизде качок, борчик балдар менен сүрөткө түшпөй кетирип калып, өмүр бою арманда калып кетпейли. Каяктык экенин деле айтпасыз деле мейли келип сүрөткө түшүп койчу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, салтка айланган жылдыздуу селфи келиңиз ортого отурсаңыз болот. Көрөрмандарыбыз кол чаап койсо, телекөрүүчүбүз даяр болсо, биз Арсен менен сүрөткө түшөбүз. Мен билдим, мен ушундай Арсендей жигиттердин жанына түшүш керек экен да, мен арык кичинекей болуп калдым. Арыктардын жанына вообще түшпөш керек. Эфирибиз башталгандан баштап арык сулуу кылып тарт дедиле, ар дайым Арсен чакырып жанына тартыш керек экен. Анда эмесе биздин салтыбыз боюнча Арсен азыр маек болду. Андан соң биздин кызыктуу жерибиз бул албетте эле оюн. Биз сизди сахнага алып чыгып ойнотмокчубуз. Кол чаалар жаңы. Мен азыр Арсенди кайсыл жактан экенин айтпасын, азыр мен өзүм ойнотом Арсенди. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда биз шартты түшүндүрүп кетели. Арсен, сиз канчалык деңгээлде мындай нервиңиз калың болгонун текшеребиз. Биз азыр бул шарикти келиңиз койнуңузга салыңыз. Футболканы атайын, футболкачан келсин деп суранганбыз сизди. Ол жактан жипти мойнуна илип алыш керек. Чыгарабыз да моюнга илебиз. Жипти чыгарып мойнуңузга илип алыңыз. Ал шарик ичиңизде турат. Өзү эле илип алат, эми байкушта анча коколоо болот. Колумду карасак. Болду. Даярсыз да, Азыр. Шарты жөнөкөй эле. Каалаган ырыңызды тандап, кызарып калат экен ошондо. Ошондо бул жак кызалат. Анда Гүлжан айым сизге берели. Бул жактан кармап туруп, болгон күчүңүз, бул жакта сиздин да күчүңүз, андан ажырайым сиздин да күчүңүз. Баштабай турмуз. Сиз даярсыз Арсен? Ооба. Болгон образга кирип алып, образдан чыкмай жок, токтомой жок. Сүйлөштүкпү? Жарылып кеткенде токтойбуз. Же болбосо биз жарым күнгө чейин ырыңыз бүтүп калса да токтош мүмкүн. Ошон үчүн азыр таймаш ким биринчи болот? Ырып бүтөбү? Же шарик? Куплет, припев. Ооба. Эки алакан кол чаалар жаңырсын. Арсен, кеттик. Музакадамын жолуң изеп жолукканда кандай пайда табамын, алыс караның сагынамын бүтпөй келет арманым сага жете албай калып зар болдум, айрасыздан таппай келем жолдорум, жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным. Колуң ал. Кол чаалар, ардактуу телекөрүүчүлөр жана албетте биздин күйөрмандар, бул биздин Арсен болду. Өзүңүздөр байкадыңыздар, Арсен 6 пресстин ордуна 1 пресс болсо деле жарашчыдай. Пресс бар. Качокто Мен эмеге жок, мен такыр үйлөгөн жокмун, мен жологон жокмун. Чойлогон жокпу? Бул болгон эле разогрев болчу. Ооба. Азыр ырдайт, бирок ырдап аткыча отжимание кылат. Биздин салтыбыз. Жанатан бери качок күчтүү тигиндей мындай деп атасыздар, туурабы? Ырдайт, анан отжимание кылат. Анткени бүгүн ушундай жай спортко басым кылып атпайбызбы? Кеттик анда. Музыкаңыз даяр, Арсен. Сизге жаккан бир музыканы даярдап койгонбуз. Ал музыка коюлат. Мен эсептейм,
андан соң баштайбыз макул, бирок ырдагыча. Арсен, ырдагыча. Кошулуп ырдайсың. Аднары мен ырдап отжимание кыласыз. Отжимание кылайм. Жашты карайынбы? Биякта эле карайсыз. На исходную, упор лежа принимаем. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Даяр болуңуздар. Сиздер үчүн биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Арсен Качок. Ыр кетти. Арманым сага жете албай калып зар болдум. Айласыздан таппай келем жолдорун. Ай, барекелде. Ыйлап Кол чаап сенсиз колдоп турабыз. жалгыз калдым жаным. Арманым сага жете албай калып зар болдум. Чымчым конуп калды үстүнө. Айласыздан таппай келем жолдорун. Каякта жолдорунда. Жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным. Болду, эми аңтарылыңыз. Арсен, турбайбыз. Жерге аңтарыласыз. Пресс. Арсен, пресс. Кетти. Бутка Гүлжан, бутун кармагыңыз. Бутты кармап коюңуз. Отур, мен бутума отуруп эле алайын. Макул отуралım. Келиңиз. Бут сунбайсызбы? Мындай кылыппы? Ана эмне? Карап туруңуздар. Алда весиң менен ак. Арманым сага жете албай калып Эмне ылдый зар болдум. Мындай болбойт. Мындай эч керек. Болду, туугандар, кол чаап койсоңуздар болот. Арсенди аябай эле кыйнап койду сизге раасыздык. Болду, эми катуу кыйнабагыла. Анда Арсенге өзүнүн жашынакай кыргыз элине каалоо тилегин айтып, саламдашып, учурашып койсоңуз болот. Эркин микрофон. Ал эми эркин микрофон бергенге чейин биз биринчи сиздин белегиңизди Белегин алып турабы. берип алалы. Койгон кол чаалар менен Микрофонду. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү бул кыргызчытанган ден соолукка пайдалуу жана күч кубат тартуулаган Шоро компаниясы. Шоро байкебиз биргеликте келтирмекчи өзү. Чоң рахмат. Муну жөн эле Арсен бир колдо эле көтөрүп кетип калсаң керек. Балакта эле көтөрүп. Анда Кыргыз элге болгон сиздин Буну каалоо кармалаңдар. тилегиңиз. Эркин микрофон. Мен сүйүктүү кыргыз элим, баарыңыздарга тынччылык каалайм. Ар дайым биз сүйгөн мекенибиздин асманы ачык болуп, келечеги кең болсун, элин жерин сүйгөн жаштар көп болсун. Анан мен баарыңыздарды аябай жакшы көрөм, сыйлайм. Аман эсен болуңуздар, жайкы эс алуулар ойдогудай өтсүн. Арсен бизде конокто болду. Салам Кыргызстанда. Чоң рахмат. Барекелде Арсен. Кайрадан кезишкенге чейин. Макул. Мен көйнөмдү эле карасаң жашынакай, Албетте, экөөбүз деген бир фирма, бир магазинден алып атпайлыкпы. Анда дарегин билип алыңыздар, кыздар, дароо барыңыздар. Аякта 36 размерден 60 размерге чейин бардыгына чейин сатылат. Ошондуктан сулуулар, арыктар, толуктар бардыгыңыздар барсаңыздар болот. Караван соода борборунда 1-кабат 6А бутигинде Аленага барып кийинсеңиздер болот. Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Шоро компаниясы. Ар дайым биз ушу шорону ичип, дем жана күч кубат алып атабыз. Шоро компаниясын тандасаңыздар, эч качан жаңылбайсыздар. Ошондуктан ар дайым Шоро ичип жүрүңүздөр.
Кадырлуу телекөрүүчүлөр, көз дирмемде 1 саат соңуна чыгып калды. 1 саат бардыгыбызга астык кылат окшойт, ошондуктан жума сайын жолугушуп амандашканча жакшы туруңуздар. Бейпил түн бардыгыңыздарга. Кийинки ишембиде мындан да кызыгыраак эфирлер, мындан да чөткө инсандар келет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда жума сайын Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Салам Кыргызстан! Жытын карачы, гүл деген кандай. Мен эң жакшы көргөн роза гүлүм. Гүлжайна, акты эмне тутуп атасың, жашынакай гүлдөрдүн баарын бузуп? Эмне издеп атасың? Мен гүл эле үй же капталына да бир белектер салдып экенсем, гүл өзү эле экен. Ушуга да разы болбойсуң, биринчи жолу бизге белек алып келип атса да, ошону да жактырбайсың, Туура айтасың, Баягы недечи эле аттын атаза куту сүйнөт дейт. Аселдин улуусу деле, кичүүсү деле, жигити деле, айымы деле келип аткан бирөөсүнүн мээсине келген эмес, Сен эме, мен сени сыйлап калдым. Асыл Асел деген акыл карачач экен. Мен сени сыйлап калдым, сөзүңө турат экенсиң. Өткөндө айтпадың беле, Нурмат келгендечи. Бир нерсе алга келсе ушактабайбыз деп эле карасаң. Албетте, баягы эмнечи эле токошту бала сүйүнүп оозун жаап койсот бирдеме. Жана эле Асел келелек делет беле, арбактай болуп туруп ушактап атпадың беле. Жок, тамаша жинди болбойчу, антип деген. Качан айттым ошентип. Арбактай болбой кичине сенбей деп. Койчу, антип айтпачы, Назирка, пожалуйста. Койчу, айттың эле. Гүл алгандай эле Аселден айланып кеткиле. Асел деген кандай сонун. Мынакей Аселдин көздөрү, Аселдин мурдулары, Жөнчө ушунча да кошомот болосуң. Анан кетейин, кагылып кетейин. Кудайга тоо. Аселдин эле жытындай өзүнө эле. Бул кой мели Асел жаштын татынакай болуп келди, карачы, кандай сонун, кандай керемет кыз. Периште өзүнчө элечи. Кел баскандарын, ырдаганын, сүйлөгөнү бардык ордунда экен, Тиги Арсенге эмне жок токум. Карасаң Арсен эчтеме алып келбесе, сразу Арсен жаман, Тизесин карасаң, тизесин айт, тизесин карабайсың. Очай жашынакай. Жынсы кийип мен жамач жетпей калам. Ал деген мода деп коет. Модаң менен итталап кеткен деп. Кой жөн турчу. Сага гүл алып келбей калса эле эле жаман. Эркек кой, эркек баш. Тиши өлүп калайын дедиң го, жанатам. Тишкен жокмун, просто баягы өңдү көрсө жүзтөят кылып кичине жакшынакай эле сүйлөп койдум. Өзү негизи эле мага Арсен көптүрө жакпайт. Өнчү эле монту эле высокомерный өзүн көтөрө аткан. Жакшынакай эле койчу эле. Байкуш келген кеткенче эле байкуштун эле болу эме отжимание жазып атса дагы. Көрдүңбү? Мына анын деле сүйлөшкөн кызы ошо азыр көгүлтүр экранынын алдында отурат да, мени айтып коет бекен, кана айтат бекен деп. Эмнеге айтпайт? Айтып койбойбу анда? Эмнеге айтып? Айтпайбы? Алам дегенден айтып койсун. Сен деле айтпайсың анда күйөөңдү. Эмнеге айтпайм? Айтам. Алайдын эле жигит этип дайыма эле айтып жүрөм мен. Мен айтпайт дегиле. Койчу, бас кеттик, мына гүлдөрдү сол элегин апарып салайлы. Мейли Арсенге деле чыгармачылык ийгиликти жөн эле тамашалап кетчи, чарчаалай. Басчы. Эчи, кайда барсаң, эрчип барам сүйүп булак. Телекөрүүчүлөр, өзүңүз байкадыңыздар, ушундай эле түз жерден эле татынакай идеалдуу боюлган мейкапты жаңы эле бузуп койдуңуз. Мындай кыл деген болчу сени, мындай кыл. Ой. Аны эмес, обушту токтотолу. Дагы жакшы.